Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө кубанычтамын. Ошо бул айынын 20-сында түнү менен Цахал Израилдин коргонуу күчтөрү ушул Газага 50.000 кишиге чейин киргизишти дейт. Бүт ушул аскерлер, кадимкидей жөө аскерлер ошо Газанын ар бир кычык булуңуна чейин киришти. Бүгүнкү күнү Израиль Рафиахты толук талкалады деп айтып жатышат. Бир да бүтүн имарат калбады дейт. Газанын өзүндө дагы бир да бүтүн имарат калбады. Бир гана ошол тоннелдер дейт толтура. Яхья Синвардын инилерин өлтүрдү дейт бүгүнкү күнү. Ошол орто агасында кичинесин дагы өлтүрүштү израилдиктер. Өлөрү менен алар деген ошо Хамасты башкарып турган окшойт дейт. Хамас тез эле дагы бир ошол тынч келишимге чакырды дейт. Келишимге келели, туткундардын дагы жарымын кайтаралы, 25 кишиде калды деп атышат ушу туткунда. Ошентсе дагы Израиль макул деп койду, бирок Израилдин бүт серепчилери болуп атат. Анын бири Ауслендер айтып атышат, жок, макул десек дагы эч качан жөнүнө койбойбуз дейт. Хамаска тиешелердин баарын эртелеби кечпи, эртеңби, бирси күнү өзүбүз саман болсок баары артынан түшүп өлтүрөбүз дейт да, баарын кырабыз дейт. Анан дагы айтып атышат, бизди жек көргөндөрдүн баарын өлтүрөбүз дейт. Бизге өлүм тилегендер баарын өлтүрөбүз, ушундай айтып атышат да. Ошол Израилдин жини келгенби, жемине болгон, ошентип атышат. Ошо Газага кирип толугу менен ошо фильтрация кылабыз дейт. Бүт боевиктерди, баягы согушчандарды кармайбыз, атып салабыз, сотко жеткирбейбиз дейт. Анан ошо ким багынса дейт, ким колго түшсө ошолорду баягы депортация кылабыз дейт. Бүгүнкү күн Ливанда сүйлөшүүлөр бар дейт. Хафтардын армиясы менен сүйлөшүүлөр болду дейт. Ошо Ливияда ошо Аун менен сүйлөшүүлөр болду. Сирияга да көчүргөнгө кандайдыр бир пландар бар дейт. Анын сырткары Мисирге да ошондой план сүйлөшүлгөн дейт. Кээ бирлерин Йеменге да көчүргөнгө даярбыз дейт. Анан Йемен болсо хусилери, Йемендин расмий армиясы хусилер менен салгылашып атат жерде. Бирок хусилер аларды бекен кармап атат. Хусилер бүгүнкү күнү тоолуу аймактарда ошондой чептерин койгон. Йемендин расмий ошо өкмөтү ал чептерден өтө албай жатат. Израилдиктер дагы айтып атат, биздин эң чоң маселебиз ушу Йемендин хусилерди колдогон Иран дейт да. Анткени ошо Йемен хуситтери кайра эле булар кайра Газага мындай жөө аскер жиберишти. Ошон үчүн биз кайра Бен-Гурион аэропортко каршы толугу менен ошо аба жана деңиз блокадаларын жарыялайбыз Израилге дейт. Бен-Гурионду аткылайбыз дейт. Бүт баягы Израилге өтүп бараткан кемелердин баарын аткылайбыз дейт да. Анан албетте айтып атышат, бул хусилдердин ээлери бул Иран деп атышат да. Аларга курал берип жаткан, акча берип жаткан жана ошол максаттарды көрсөтүп жаткан ушул Иран дейт да. Ирандын разведкасы чалгындоолор. Ошон үчүн Израиль азыр баягы Иранды сокмойчу, Америка Штаттары Иранды сокконго тыюу салып атат. Дагы эле сүйлөшүүлөр болуп атат. Америка Кошмо Штаттары Дональд Трамп Иранга санкциялар чечебиз, соода кылабыз, нефтиңерди алабыз, ядролук программаңарды токтоткула десе, ушул Аятолла Али Хаминеи айтат, жок, Трамп деген бул деген жарадар жылан дейт. Анан өзү баягы алдайт дейт бизди. Бизге эч качан Трамптын ушундай сөздөрү кереги жок. Бизге эч кандай уадалар кереги жок. Санкцияларды чечсеңер, чечпейсиңерби, бизге баары бир. Биз силерге эч кандай ынанбайбыз дейт. Сүйлөшүүлөргө барбайбыз, ядролук куралды баары бир иш жасайбыз, ядролук биз топтогон материалдарды тапшырбайбыз дейт. Трамп айтат, жок, силер ядролук материалдарды тапшырбагыла, бирок баягы бизге ошо куралдуу материалдарды бергиле, курал жасаганга жарактуу. Калгандарды, ошо материалдарды, баягы атомдук электростанциядан электр чыгарган материалдарды өзүңөр калтыра бергиле десе эле, Аятолла айтат, жок дейт да. Ошондуктан израилдиктер бүгүнкү күнү ошо атака даярдап жатышат Иранга. Мурунтан бери даярбыз дейт. Ошо жарым жылдан бери күтүп атабыз. Трамп ат дегенде эле барып туруп ошо Исфаханды жер менен жексен кылып салабыз дейт да израилдиктер. Бирок ошо Йемен хуситтерине Америка Штаттарынын өзүнүн авиагруппалары, авианосецтери бирөөсү ошо Перс булуңунан чыгып кетиптир. Деңизден ротацияга дейт. Бир эле азыр ошол авиа жүктөөч турат ошол жерде. Алар
бир нече Америка Штаттарынын оор бомбаларын Йеменге кетиришиптир. Анан армиясы каршы чыгыптыр. Эгерде Кытай менен эртең согуш болуп калса, чоор бомбалар калбай калат деп. Америка Штаттарынын өзүнүн өндүрүштүк күчтөрү андай көп көлөмдөгү оор бомбалар жасаганга багытталган эмес. Ошон үчүн сактайлы деп Хусилерге каршы соккуларды токтотушкан Америка Штаттары. Хусилер убактылуу биз деген баягы от атууну токтотобуз деп жарыялашты эле. Азыр кайра баягы Америка Штаттарга каршы, Израилге каршы улантабыз дейт да. Ошондой иш-аракеттер болуп жатат, согуш бүтпөй атат, иш-аракеттер, согушчул аракеттер бүтпөй атат. Жана бүгүнкү күнү ошо Израиль толугу менен кургак операцияны, баягы жер кыртышындагы операцияны ушундай жөө аскер менен улантууда. Анын жыйынтыктарын көрөлү, эмне менен бүтөт. 2 миллион Газа эли мындан да мындай чоң кор көрүшү ыктымал экен да. Азыр же болбосо азыркы тапта көрүп жатышы ыктымал экен. Ушундай комментарийлерге жазгыла, силерге кандай маалымат белгилүү, мен билбеген, тууралап койгула кээ бир маалыматтар, ошо башкача уксаңыздар, бул да аябай баанилүү нерсе да. Маалыматты туура кылалы да, дайыма текшерилген кылалы. Ошол QR-код аркылуу бизнес пландоо курсуна катталсаңар болот. Өзүңөр алдыча баягы бизнес планды жазууга үйрөнүүгө бул QR-код аркылуу бизге ошо каналга колдоо көрсөткөйсөңүздөр болот. Өз ыктыярыңар менен колдоо көрсөткөндөргө мурунга чейин аябай чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.